Калима тайиба 51. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Муаз радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың артында атқа учқашып бара жатқанда, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Муаз бин Джабал", деді. Муаз радиаллаху анху: "О Алланың елшісі, қызматыңа даярмын", деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайрадан дағы бір рет: "О Муаз", деді. Муаз болсо: "О Алланың елшісі, қызматыңа даярмын", деді. Ошол нәрсе 3 жолу кайталанды. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси" деп чын жүрөгүнөн күбөлүк берген адамга Алла Таала тозоктун отун арам кылат, деди. Муаз: "О Алланын элчиси, бул туурасында элдерге кабар берейинби, алар сүйүнүшсүн", деп айтты. "Кабар берсең, элдин баары буга таянып алышып, башка амалдарды кылбай калышат", деди. Муаз радиаллаху анху өлөр алдында гана күнөөдөн, башкача айтканда, хадисти жашырып коюу, коркуп, бул хадисти айтып берген. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Муаз радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында атка учкашып бара жатканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Муаз бин Джабал", деди. Муаз радиаллаху анху: "О Алланын элчиси, кызматыңа даярмын", деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрадан дагы бир рет: "О Муаз", деди. Муаз болсо: "О Алланын элчиси, кызматыңа даярмын", деди. Ошол нерсе 3 жолу кайталанды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси" деп чын жүрөгүнөн күбөлүк берген адамга Алла Таала тозоктун отун арам кылат, деди. Муаз: "О Алланын элчиси, бул туурасында элдерге кабар берейинби, алар сүйүнүшсүн", деп айтты. "Кабар берсең, элдин баары буга таянып алышып, башка амалдарды кылбай калышат", деди. Муаз радиаллаху анху өлөр алдында гана күнөөдөн, башкача айтканда, хадисти жашырып коюу, коркуп, бул хадисти айтып берген. Бухари. Түшүндүрмөсү: шахадат, башкача айтканда, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси келимесине күбөлүк берген адамга тозок оту арам кылынган жөнүндө айтылган хадистердин 2 мааниси бар дешет хадис илиминин адис аалымдары. Биринчиси: түбөлүктүү тозок азабынан кутулуу, арылуу. Мындай мусулмандар капыр жана мушриктер сымал тозокто түбөлүктүү болушпайт. Чоң күнөөлөр үчүн гана бир аз убакытка кармалышат. Экинчиси: шахадат келимеси ислам динин бүтүндөй өзүнө камтыйт. Ошондуктан кимде-ким ага чын ыкластан ой жүгүртүп күбөлүк берсе, анын жашоосу ислам динине толук шайкеш, ылайык келет. Музахир хак.